Саламатсыңарбы, кымбаттуу 9 класстын окуучулары. Бүгүн биз силер менен публицистикалык стиль боюнча маалымат алабыз, балдар. Алгач биз публицистикалык стиль боюнча деги эле стиль деген өзү эмне, стиль канча тармакта, кандай болуп берилген, ошол боюнча кенен маалымат алабыз. Балдар, публицистикалык стиль өзү терминдерде 7 багытта каралат. 7 багыт. Булар албетте биринчиси стиль деген сөздүн өзүнө кайрылабыз. Андан кийин геометриялык стиль бар экен, интернационалдык стиль бар экен, жана романдык стиль, жана византиялык стиль, жана андан кийинки 6-чы болуп бизде көп колдонгон илимий стиль жана көркөм стиль деген боюнча 7 топко бөлүп карасак болот экен. Эми балдар, силер менен биз биринчи алгач стиль деген сөз эмнени түшүндүрөт? Стиль деген кайдан келген сөз, эмне болгон сөз деген суроону коелу дагы биз сабагыбызды андан ары уланталы. Балдар, стиль деген сөз бул грек тилинен алынган экен, жазуу таякчасы деген сөзүнөн келип чыккан экен. Башкача айтканда, көркөм чыгарманын бүтүндөй идеялык, тематикалык системасынын дейт балдар. Баягы биз чыгармада бар го, идея, тема, сюжет болот го, кайсы тилде жазылбасын. Ошонун не дейт? Көрүнүүчү көркөм биримдик дейт. Башкалардан айырмаланып турган өз алдынчалылык дейт балдар. Өз алдынчалык бул стиль түшүнүгү менен балдар жазуучунун дүйнөгө болгон көз карашын жана башка анын тилинин, турмушту чагылдырган билүүсүнүн ыкмасы же болбосо албетте жолу. Бул стиль деген түшүнүк боюнча жалпы маалымат мына дал ушундай. Эми балдар, биз геометриялыкта стиль деп да бар экен. Эми биз ал геометриялык стилге да кайрылып көрөлү. Бул стиль балдар көркөм искусствонун тарыхынын термини дейт балдар. Байыркы грекче дейт, карапа чийүүсүнүн дейт, вазипасынын өнүгүүсүндөгү алгачкы стадия. Мындайча айтканда, гректердин биринчи буга чейин, биздин заманга чейин 2000 жылдыктан багы 7-чи кылымга чейинки не дейт балдар, мезгилге таандык дейт. Бул стилде балдар жасалган жанагы ар бир жасалга өзүнүн ичине геометриялык жана бир кандай десем, ошого илинген же болбосо ошого жасалган, кийин өтө схемалаштырылган адам жана айбанаттардын сүрөттөрү кошулган горизонталдык тилкелерден турган дейт. Бул жалпысынан алганда геометрия дегенде жалпы түшүнөбүз. Эмне болот экен балдар? Баягы курулуш ыкмасы же болбосо ошол жакка тиешелүү жасалыш ыкмаларынын бири болуп саналат экен. Бул албетте геометриялык стиль. Ал эми балдар, интернационалдык стиль деп дагы 3-чү бөлүмү карадык. Биз азыр интернационалдык стиль деген эмне экенин кайтып карап көрөлү. Балдар, интернационалдык стиль деген бул англисче international стиль деп сөзүнөн алынган экен. Бул 1920-жылы авангарддык архитектуранын жалпы формалдык белгилери дейт балдар. Формалдык белгилери булар баягы 4 бурчтук сымал көлөмдөр, жалпак жабылыштар дейт, композиция, тең салмактуулук, үстүнкү беттердин жылмалуулугу жана башка. Бул эми түшүндүңөр, бул баягы кандай десем, архитектурага байланыштуу бурчтары же болбосо беттери деп да түшүнсөк болот экен. Биздин бул интернационалдык стиль болду балдар. Андан кийинки бизде көп колдонулган стилдердин бири бул романдык стиль. Деги эле бул жазуучуларга тиешелүү стиль десек да болот. Бул романдык стилде балдар Европада, негизинен Батыш Европада айтылат. 10-чы кылымдан 12-чи кылымга, кээ бир жерде 8-чи кылым деп дагы карап чыксак болот. Себеби экөө бирдей эле маалымат, кээ бирки маалыматтарда 12, 10, кээ бирлерде 8-чи кылымда деп айтылат балдар. Ошол кылымдарда өкүм сүргөн стиль болуп саналат экен балдар. Бул албетте романдык стиль. Бул алгачкы биздин баягы жазма адабиятыбыз пайда болгонго чейин аларда кандай болгон экен балдар? 10-чу 12-чи кылымдарда ошол романдык стиль пайда болгон экен балдар. Эми романдык стиль термини балдар 19-чу кылымдын 20-чы жылдарында биздин заманда 19 жана 20-чы кылымдарда романдык стиль деген кирип атат балдар. Бизге бул албетте. Эми романдык стиль диний феодалдык идеологиянын күчтүү таасири менен пайда болгон дейт балдар. Бул эми дин тармагындагы каралган романдык стиль болуп саналат экен балдар. Эми карагыла. Андан кийин византиялык стиль. Бул византиялык стиль деген балдар орус византиялык стиль дейт. Россияда 1830 жана 50 жылдарында не дейт балдар? Расмий маанидеги ак сарай жана башка курулуштар үчүн
Ошонун ичинде жазып койдук. Спасительдин храмы дейт. Ал 1937 жана 1883 жылы чоң Кремль двореци дейт. Азыркы Москва шаарындагы дал ошол Владимир Владимирович Путин отурган эмне экен балдар, Кремль боюнча сөз болот экен. Бул албетте византиялык стиль болуп карадык. Андан кийинки стиль биздеки эмне экен балдар, илимий стиль. Бул илимий стиль бизде илим жаатында кездешкен стиль. Эми балдар, илимий стилге илим, техника тармагында жанагы жазылган монографиялар, илимий популярдуу справочниктер, сөздүктөр, справочниктер, энциклопедиялар, өндүрүштүк илимий техникалык адабияттар, окуу китептер, методикалык колдонмолор, реферат, доклад, газет, журналдар, жанагы ага газет, журналдарга жарыяланган илимий макалалар, диссертация эмгектери жана ошол сыяктуу бардык изилдөөгө арналган эмгектердин бардыгы эмне дейт экен, илимий стилге кирет экен. Эми илимий стиль илим изилдөө мекемелеринде, окуу жайларда, жогорку окуу жайларда, орто билимдүү жана колледждерде, орто мектептерде, илим менен алектенген бардык чөйрөдө эмне дейт балдар, кеңири колдонулуп келе жатат. Биздин мектепте дагы илимий стиль көбүнчө бар. Аны билесиңер, кээ бир сабактардан реферат жазууда ар бир китептен издеп таап алуу. Мисалы, кыргыз тил адабиятта кыргыз тилден сөздөрдү алыш үчүн, мисалы, Чыңгыз Айтматовдун дагы бир чыгармаларынан алышыбыз мүмкүн. Бул да эмне болот экен, илимий иштетүү стилге кирип кетет экен балдар. Эми илимий стилде көбүнчө илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн окумуштуу адистер, илимпоздор, мугалимдер жазышат дейт. Көрдүңөрбү балдар, биздин мугалимдердин канчалык силерге жакшы жол көргөзүп аткандыгынын бирден бир себеби дал ушул жерде болот балдар. Анткени эмне экен балдар, силерге сөзсүз түрдө багыт берип, ошол боюнча эмне деп атат балдар, илимий стилге силерди түртүп жатат, илимдин адамы болсун дегендей. Эми көркөм стилге өтөбүз балдар. Бул көркөм стиль окуя балдар, өзүңөр билесиңер, бул көркөм образда, көркөм адабиятта. Көркөм адабият болсо мурунку аталышы менен сөз өнөрү, бул адабият термини киргичеңди эмне болушкан балдар, сөз өнөрү деп гана айтылып келген. Ал эми кийинки учурларда бизге эмне болуп калды, адабият деп калды, сөз чебери, сөз өнөрү деген. Эми көркөм стиль балдар ошол окуяда көрүнүштөрдү, каармандардын иш аракеттерин, образын жанагы образдуу чагылдырып, реалдуу элестетүү, көркөм, таасирдүү баяндоо максатында эмне дейт балдар, кыргыз тилиндеги бардык лексикалык дейт. Бунун ичинде активдүү, пассивдүү сөз катмарлары түз, мындай айтканда, түз маанисинде берилген эмне дейт балдар, илимий стилдин бир бөлүмү көркөм стиль деп атат балдар. Эми мында бул жерде мисал келтирели. Мисалы, көркөм стилге балдар, бул адабиятта көркөмдөгөндө ар кандай көркөмдөйсүңөр. Маселен, силер өзүңөрдүн чыгармаңарга дагы тапшырып элексиңер, балким ошондо көркөмдөгөндө өзүңөр каалагандай бир каарманды же болбосо бир образды жаратыш үчүн эмне кыласыңар, ошого көркөмдөө киргизүү аркылуу чыгарманын бир мыкты жетишкендик жерине чейин чоюп чыгармаңарды жазып чыгасыңар. Эми бул жерде мисал келтирип көрөлү. Мындай дейт балдар: өзүм өкмөтмүн дейт, атым жүрбөйт, мына бул атты минемин дедим дейт. Эл казынасы дегенден алынган экен. Эми жана башка бул боюнча дагы көп, мисалы, узак жолдон деле кетсек болот. Биз ушинтип эле малай болуп жүрүп өтмөк белек. Эми мужук байлар болсо дагы мынтип көзүнө көрүнгөн жерди баарын алып олтуруп, токум ордундай жер калбады бизге дегенде дагы узак жол, бул билесиңер. 10 класста өтөсүңөр бул чыгарманы. Азырынча силерге сыр болуп, табышмак болуп туруп турсун балдар. Мисал келтирсек болот экен. Силер да дал ошондой өзүңөрдүн чыгармаңарда дагы бул нерсени келтирсеңер болот балдар, көркөмдөө иретинде. Эми кийинкиси балдар, албетте бул публицистикалык стиль болуп саналат балдар. Публицистикалык стилде эмне дейт, газета, журналдарда, радиокторуда, телекөрсөтүүлөрдө, өкмөт үйүндө, мекемелерде, жетекчилеринин докладдарында, макала, очерк жана мемориалдык чыгармаларда жана башка учурларда эмне дейт балдар, колдонулат дейт. Эми публицистикалык стилдин милдети эмне балдар? Мунун милдети бул коомдук турмушта, саясий чөйрөдө, эмгек процессинде же чет элде болуп жаткан алдыңкы идеялар, алга жылуулар, өзгөрүүлөр, жаңылуулар, мындайча айтканда жалпы маалымат десек болот, же болбосо жаңылыктар эмне дейт балдар, реалдуу аткаруу болуп саналат дейт. Мындайча айтканда ошолорду чагылдырып берүү десек дагы
болот балдар, эми кийинкиси балдар бул публицистикалык стилде коомдук саясий сөздөр балдар, парламент, сессия, депутат, жогорку кеңеш, демократия, спикер жана башка сөздөр болбосо ушуга эле мисалы бизде жакында президенттик шайлоо келип атат, ошого үгүттөө маанисиндеги сүйлөмдөр, жеке менчикти колдойлу, алдыңкы мамлекеттерге тең элели деген, мисалы жердешиликке жол бербейли, таланттууларды тандайлы, жаштар келсин деген ушундай маанide болуп атпайбы? Же болбосо биздин кут билимдин окуучулары эң мыкты окуучулар, билимге умтулган окуучулар, ыймандуу, адептүү окуучулар жана башка илим менен билимди куштун эки канатында алып кеткен мыкты окуучулар дегенде эмне экен, бул публицистикалык стилге кире берет экен балдар. Бул баягы стилдин бир мүнөздүү белгилеринин бири балдар. Эми лексикалык дагы, морфологиялык, синтаксистик жагынан эмне кылат экенбиз балдар? Тил каражаттарын сөзсүз түрдө колдонобуз. Мисалы маалыматтар ачык айкын, так фактыга таянуу менен далилдүү жана аргументтүү болуп, географиялык, тарыхый аталыштар, коомдук саясий терминдер, уюм мекемелердин наамдары эмне дейт балдар? Аталат экен. Эми бул учурга кээ бир учурларда эмне кылат экен балдар? Көркөм стиль, илимий, расмий иштиктүү стилдердин элементтери да орун алат. Булар публицистикалык стиль ичинде абстрактуу, чакырык маанисиндеги сөздөр, синонимдер, неологизмдер, сырдык сөздөр, жөнөкөй, татаал сүйлөмдөр, каратма сөз, киринди, төл, бөтөн сөздөр пайдаланылып жазылат балдар. Бул силерге сырдык сөз боюнча дагы, синоним, антоним боюнча дагы силерге мурунку сабактарда жибергенбиз. Силер боюнча булар маалымат бар, ошон үчүн ушу мисалдарды келтирип жаздык балдар. Эми кыргыздын балдар айрым жазуучулары боюнча ушул боюнча мисал келтирбесек болбойт. Биздин улуу жазуучулардын бири Чыңгыз Айтматов дагы публицистикалык стиль жанрында дагы калеми сынап, өзүн мыкты көргөзө алган балдар. Ошол Чыңгыз Айтматовдун мисалынан силерге бердим бул жерде. Мындай дейт балдар. Биз дүйнөнү жаңыртабыз, дүйнө бизди жаңыртат дейт. Дагы мындай толгон токой сөздөрү бар буну. Китепти сен ачтың, китеп сени ачты деген да Чыңгыз Айтматовдун сөздөрү бар. Андан кийин Сыдыкбеков, Түгөлбай Сыдыкбековдун табылга деген сөздөрү ошол учурдагы жана публицистикалык стилге мүнөздүү, Жусуповдун Ырсабындагы өмүр, Советбек Байгазиевдин Иниме кат деген жана башка чыгармалардын бардыгы бул публицистикалык стиль. Публицистикалык стилди көбүнчө балдар журналистика тармагында, алар жанагы ар кандай чакырыктар боюнча, бир адамдарга бир мамлекеттин ошол учурда болуп аткан жаңылыктар боюнча ар кандай факты менен, бирок бир мекемелерди бир жарыя кылуу, жарнама кылуу болобу, ушулардын бардыгы эмне болот экен балдар? Публицистикалык стилге мүнөздүү деп айтсак болот экен балдар. Эми мен силерге бул публицистикалык стилдин 7 бөлүмүндө айтып бердим. Түшүнбөгөн жерлер болсо артка кайрылсаңар болот. Эгерде суроо берсеңер болсо жеке баракчага жазсаңар болот балдар, албетте. Анан силерге үй тапшырма балдар. Публицистикалык стилге мисал келтирип жазып бергиле. Мисалы мен жаңы Чыңгыз Айтматовдун публицистикалык стилге мүнөздүү деген көнүгүүлөрдү же болбосо мисалдарды келтирдим. Дал ошондой мисалдарды таап жиберсеңер болот. Каалаганы эле болсо болду. Онлайн форматта деле жиберсеңер болот. Сүрөткө тартып жиберсеңер болот. Көчүрүп жазсаңар, андан да кошумча аракеттенүүңөргө баа коюп берем балдар. Анан эскертүү балдар, тапшырманы жиберүү убакты 8:00-гө чейин гана жибересиңер. Классы аты жок окуучуларды кабыл албайм. Демек, бардык тапшырма силерге дайым болду деп ойлойм балдар. Силер дал ушул публицистикалык стилдин 7 тобун, 7 бөлүмү боюнча билим алдык. Биз бир эле учурда кыргыз тили эле эмес, геометриялык боюнча, тарыхый, византиялык, мисалы Кремль боюнча, Россиянын падышачылыгы боюнча дагы азыр көптүр сөз кыла кеттик балдар. Эми жалпылап айтканда стиль боюнча маалымат алдык. Публицистикалык стилдин 7 түрү бар экен. Алар илимий жана башка бардык 7 тобуна тең мисал келтирүү менен жогоруда айтып өттүм. Эми тапшырма дагы бердим силерге балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабакты ушу менен жыйынтыктайбыз. Жума күнү Zoom сабактарда балким көрүшөбүз. Ошондо стиль боюнча да силерге кененирээк маалымат берем балдар. Тапшырма берилди балдар. Баарыңар чамдагыла, баарыңар текшерилип коюлуп жатат. Буюрса, баарыңарга ийгилик каалайм.